жактоочу Забир Жошуктун келтирилген жүйөсү абдан чоң себеп. Эмнеге? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аткаруу бийлигинин өкүлү жөнгөн адам эмес. Бул мамлекеттик кызмат тейлеген саясий кызматта отурган министр өзү расмий билдирди. Анын баардыгы октябрь окуяларында башкармалыкка уюштургандардын бири Садыр Жапаров Кожоевич. Биз түрмөдө отурганда телефон аркылуу байланышып, аны кыласың, муну кыласың деп бийликке келди. Жана анын арты менен мен министр болдум деп расмий билдирүү болду. Бул абдан чоң кылмыш ишине тийиштүү маселе. Ошондуктан эгерде мыйзамды так аныктап сактайбыз десеңиз, анда бул сиздин чечимиңиз, албетте сиздин чечимиңиз. Эми кандай болбосун, биякта кабыл алынган чечим баары саясий чечим. Башкаруу чарасы боюнча, сот процесси боюнча көрүп атабыз. Ошондуктан мен жактоочу Забир Жошукту колдойм. Бул иш кайра каралышы керек. Жана жаңы ачылган жагдайлар деп билиши керек. Жаңы ачылган жагдайлар негизинде Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев күбө эмес, негизги күбө катары чыгып, октябрь окуяларында бизге коюлган инелерди так жазып турат. Усан Асанов, Темирлан Султанбеков, Молдок Муратов саат 8:30 ал үйдө аянтта сүйлөп, ал үйдү басып алган дейт. Жана тергөө тарабынан белгисиз адамдар менен өздөрү расмий өкүлдөр айтты. Ким уюштурганын, эмне кылганын, бийликте канталганын жана министр канталган. Алардан болушу абдан маанилүү маселе. Жалпысынан алганда октябрь окуялары боюнча бул сот иши урматтуу боюнча сынак аягында бузулат. Анткени ким эмне кылганын биз билебиз. Видео тасмалар, сүрөт тасмалар, күбөлөр, миңдеген адамдар бар. Мына ушул жерде мен сизге маалымат беретинин айтайын. Жанында отурган Асанов Курсан Сатарович, Темирлан Султанбеков 5 октябрда жанында болгон эмес. Саат 8:30 ал үйдү басып алган дейт. Алымкадыр Бейшеналиев революцияны Жапаров кылган, бийликти биз алганбыз болду. Анда биздин нетежебиз бар. Саат 8:30 видеолорду көрсөңүз, мына алдыңызда материалда так көрүнүп турат. 8:30 видео тасмалар, архивдер, 5 канал баардыгында